Жамы кыргыз журтчулугунун жүрөгүнөн түнөк таап, экинчи кимин катары ырдалып келаткан айтылуу кыргыз жерин жараткан кыргыз элине белгилүү акын, котормочу Түмөнбай Байзаковго эмгек баатыры наамынын берилиши дагы элибиздин руханий көрөңгөсүн байытууга зор салым кошуп, адабият, маданият чөйрөсүндө өзүнүн орду бар чыгаан инсандардын эмгегин баалоо десек жаңылышпайм. Мен өзүм Рысбекова Шамшия, үй-бүлөлүк дарыгер. Мен 5-чи поликлиникада 1-чи КСУда иштейм. Бирок өзүм 45 жыл Нарын областынын Актала районунда Чолок Кайың айылындагы КСУда иштеп келгем, участковый больницада. Анан кийин ден соолугума байланыштуу Бишкекке келип 5 жылдан бери бул Бишкекте иштеп атам. Мен өзүм ыраазымын. Ушул өмүр бою врач болуп иштегим келип, анан ушул эмгек сиңирген врачты алсам деп тилечимин. Мына ошол тилегим Алла таалам кабыл кылды. Бүгүн ошо аябай сүйүнүп толкунанып атам. Анан ушул азыр мага мурунда 2 жолу келген, бирок ар кандай себептер менен тийген эмес. Анан бул жолу бүт честный экен. Мына Алла таалам баарыбызга насип кылды. Ыраазымын. Мен Кыдырмышев Фарнис Абдрахманович, Кыргыз улуттук академиялык драма театрда актер болуп иштейм. Бүгүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын алдык. Президенттен аябай толкундандык. Күткөнбүз. Бул биз үчүн стимул болот. Дагы алдыга карай көп ийгиликтер жаратканга аракет кылабыз. Мен Тургуналиев Жипаркул Тургуналиевич. Талас областындагы Айтматов районунун Тургуналы дыйкан фермерлик чарбасынын башчысы болом. Өкмөт мамлекеттиштин башчысы Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Адамдын мээнети эч убакта текке кетпейт деген чындык. Мээнетинди баалап, ушунчалык мамлекеттик сыйлыкты тапшырды. Бул сыйлык шыктандырат дегендей, Кудай буйруса ден соолук болсо, өсүп келе жаткан муундарыбыздын келечеги үчүн, мамлекетибиздин экономикасын өнүгүш үчүн дагы чоң салымдарды кошууга мен күчүмдү аябайм. Эми көпчүлүгү кеч алдың деп атышат. Чыны менен эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист деген наамды мен 5 жыл мурда алгам. Ал чыны менен кечирээк болгон. Ал эми муну азыр эл артистин алып атам, бул туура эле деп ойлойм. Күттүңүз беле? Күткөм, себеби документ тапшыргам бизде. Алдыда пландарыңыз кандай? Алдыда пландар, Кудай буйруса, жакшы пландар бар. Эми жакында эл аралап чыгабыз.